Саламатсыңарбы, кымбаттуу 8 класстын окуучулары? Демек, биз бүгүнкү сабакта текшерүү жат жазуусун жазат экенбиз. Ал үчүн күнүмкү эле кыргыз тили сабагыбызда жазып жүргөн дептериңерди ачып, бүгүнкү күндү жазасыңар. Андан соң жат жазуу дейсиңер дагы, жат жазуунун темасын жазасыңар. Асан кайгы. Балдар, ал эми бул экранда көрүп турган сөздөр бүгүнкү биздин жат жазууда кездеше турган жазылышы бир аз татаалыраак келген сөздөр. Бул сөздөрдүн жазылышын силер эсиңерге сактап алышыңар керек. Алгач мен текстти бир жолу башынан аяк окуп беремин. Бул жөн гана силер текст менен таанышуу үчүн гана. Ошондуктан жазбастан кунт коюп, кайсыл жерде тыныш белгилер бар, кайсыл жерде энчилүү аттар бар, кайсыл жерде сүйлөм абзац менен башталып, кайсыл жерде сүйлөм бүтүп, кайсыл жерде сүйлөм башталып жаткандыгын жакшылап угуп отургула. Анда эмесе текстти мен бир сыйра окуп берем. Асан кайгы. Текст абзац менен башталат. Ал уламыш боюнча ойчул, акылман, сынчы адам. Өз аты Асан экен. Өмүр бою элдин муңун муңдап, зарын зардап жүргөндүктөн өзгөчө боорукердигинен улам кайгычыл деп аталып келиптир. Ал жан бүткөндөрдүн баардыгына боору ооруган. Атүгүл жыланга да тийбегиле, анын эч зыяны жок дейт. Дүйнөдө тынчтык болушун, адамдарга жакшылык каалаган жамандыкты сууга салып, отко өрттөгүсү келген. Жазыксыз тирүү жандарга кол тийгизбөөнү өтүнгөн. Акылдуулукту самап, акылсыздыкты жектеген. Анын учкул сөздөрү боорукердиги, адамкерчилиги ооздон оозго өтүп, эл арасына кеңири тараган. Ырлары, накыл кеп, насыят сөздөрү жатка айтылып кеткен. Асан кайгынын сынчылыгы да эл ичинде айтылып жүрөт. Анын өмүр баяны тууралуу так маалымат жок. 15-кылымда жашап өткөн деп божомолдонот. Ал адамкерчилик менен эсептешпеген тайыз ойчулдарды өзгөчө кара өзгөй Жаныбек канды аяосуз мыскылдаган. Казак окумуштуусу Чокон Валиханов аны көчмөн элдеринин философу деп атаган. Текст бүттү. Балдар, биздин бүгүнкү текст 127 сөздөн турат. Силер үчүн бул жат жазууну жазуу эң эле оңой деп ойлоймун. Анда эмесе текстти мен кайрадан башынан баштап окуп берем. Эми жазып баштайбыз. Текст абзац менен башталат. Биринчи сүйлөм. Ал уламыш боюнча ойчул, акылман, сынчы адам. Сүйлөм бүттү. Өз аты Асан экен. Өмүр бою элдин муңун муңдап, зарын зардап жүргөндүктөн өзгөчө боорукердигинен улам кайгычыл деп аталып келиптир. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм абзац менен башталат. Ал жан бүткөндүн баарына боору ооруган. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм башталды. Атүгүл жыланга да тийбегиле, анын зыяны жок дейт.
Сөйлем бүттү. Жаңы сөйлем башталды. Дүйнөдө тынчтык болушун, адамдарга жакшылык каалаган, жамандыкты сууга салып, отко өрттөгүсү келген. Сөйлем бүттү. Жаңы сөйлем башталды. Жазыксыз тирүү жандарга кол тийгизбөөнү өтүнгөн. Сөйлем бүттү. Жаңы сөйлем башталды. Акылдуулукту самап, акылсыздыкты жектеген. Сөйлем бүттү. Жаңы сөйлем башталды. Анын учкул сөздөрү, боорукердиги, адамкерчилдиги ооздон оозго өтүп, эл арасына кеңири тараган. Сөйлем бүттү. Жаңы сөйлем абзац менен башталат. Ырлары, накыл кеп, насыят сөздөрү жатка айтылып кеткен. Сөйлем бүттү. Жаңы сөйлем башталды. Асан кайгынын сынчылыгы да эл ичинде айтылып жүрөт. Сөйлем бүттү. Анын өмүр баяны тууралуу так маалымат жок. 15-кылымда жашап өткөн деп божомолдонот. Сөйлем бүттү. Жаңы сөйлем башталды. Ал адамкерчилик менен эсептешпеген тайыз ойчулдарды, өзгөчө кара өзгөй Жаныбек канды аяосуз мыскылдаган. Сөйлем бүттү. Жаңы сөйлем башталды. Казак окумуш туусу Чокон Валиханов аны көчмөн элдеринин философу деп атаган. Текст бүттү балдар. Эмесе балдар, жазып алган текстиңерди бул видеону кайра башынан баштап угуп, пунктуациялык жана орфографиялык каталарыңарды бир сыйра текшерип чыккыла. Албетте жазып жатканда видеону токтотуп, өзүңөрдүн ылдамдыгыңарга жараша жазсаңар болот.